Жалпы билим берүү уюмдарында 2022-23 окуу жылы сабактар 1-сентябрда башталып 25 аяктайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, сабактын узактыгы 1-класста 40 минутаны, ал эми 2-11 класстарда 45 минутаны түзөт. 1-2 класстарда окуучулардын ийгилигин баалоо белги койбостон сапаттык жана сыпаттоо ыкмалары колдонулат. Бардык предметтер боюнча үй тапшырмалардын көлөмү аны аткарууга 2-3 класстарда 1,5 саат, 4-5 класстарда 2 саат, 6-8 класстарда 2,5 саат, 9-11 класстарда 3,5 саатка чейин болушу керек. Ал эми каникулдардын графиги: күзгү каникул 2022 жылдын 31 октябрынан 6 ноябрга чейин, кышкы каникул 2022 жылдын 30 декабрынан 23 жылдын 10 январына чейин, жазгы каникул 2023 жылдын 20 мартынан 29 мартына чейин созулат. 1-класстардын окуучулары үчүн каникул күндөрү 3-чейректе кошумча 1 жумага узартылат. Окуу процесси жүрүп жаткан кезде окуучуларды айыл чарба иштерине тартууга тыюу салынат.